Саламатсыздарбы, урматтуу парламент радиосунун угармандары. Маанилүү маек рубрикасынын бул жолку мейманы Жогорку Кеңеш депутаты Табылды Муратбеков. Табылды Муратбекович, саламатсызбы? Студияга кош келдиңиз. Рахмат. Бүгүнкү күндө ушул кадр саясатына өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Анын ичинде бүгүн комитет караган маселенде ушул мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзамдын өзгөртүүлөрүнө көңүл бурулду. Демилге иштөрдүн катарында сиз бар экенсиз. Айтып берсеңиз, мааниси эмнеде? Бүгүн ошо комитетте мамлекеттик жарандык кызматка кызмат боюнча бир катар демилгелер көтөргөнбүз өзгөртүү боюнча. Атап айтканда ошо патронаттык кызмат болуп саналган жардамчыларды алууда нормаларды баягы жеңилдетүү боюнча. Атап айтканда ошо нормаларда мамлекеттик кызматта 1 жылда же болбосо жеке тараптар 3 жылдан ашык тажрыйбасы болуш керек деген нормалар болчу. Бул албетте мындай тажрыйбасы бар жаш адистерди мамлекеттик кызматка тартууда мындай талап болгон маанилүү нерсе. Бирок бул талаптын болушу айрым учурларда баягы жаш кадрларды мамлекеттик кызматка тартууда же болбосо жардамчы кадр өстүрүүдө мындай оорчулук тескери натыйжасын берип аткан жагдай бар. Тактап айтканда, ошо Жогорку Кеңештин ишмердүүлүгүндө ошо өзлөрүнө команда жардамчыларын алганда тажрыйбалуу же мамлекеттик кызматта иштеген адамдар келсин деген сыяктуу талап болуп калгандай да. Бирок илимий чөйрөдө жүргөн, мыйзам жазып жүргөндөр же болбосо баягы коомдук саясий иштерде активдүү жүргөн, бирок мамлекеттик кызматта иштебеген жаштарды баягы Жогорку Кеңешке келишинде бир ушул норма тоскоолдук жаратып берген. Бүгүн биз ошо демилгелеген мыйзам долбоорунда өзгөртүүлөрдө ошо 1 жылдык деген норманы алып, жардамчы патронаттык кызматка алууда стажы жок эле алса боло тургандыгы сунуштадык. Бирок баягы стажы жок болсо каалаган эле келе берет деген нерсе эмес. Квалификациялык талаптар сакталган, жогорку билим болушу сакталган. Ошол учурда баягы коомдук саясий иште активдүү иштеген жаштардын келишине жол ачылды деп ойлойм. Эмне себептен министрлер кабинети буга өзүнүн корутундусун башкачараак берип атат? Министрлер кабинети өзүнүн баягы позициясын билдиргенде да ал жөнүндө негиз бар. Биз ал позицияга да айтканда алар ошол патронаттык кызматка алууда Жогорку Кеңеш өзүнүн ыйгарымдыктарына ылайык калса болот. Башка кызматта, мисалы министрлик, ведомстволордо талаптар сакталуусун сунуштады. Анткени ал спецификалуу багыт болгондуктан ар бир министрлик өзүнө тиешелүү талаптар болот. Ошого жараша баягы тажрыйбасы бар, иштеп жүргөн, системада жүргөн адамдарга келсин деген сунуш менен чыгышты. Биз ал сунушту колдодук. Биз азыр экинчи окууга алып чыкканда да ошондой өзгөртүүлөр менен чыгабыз. Атап айтканда ошо Жогорку Кеңешке мисалы жардамчыларды алып атканда ошо сиңдик стажы жок, бирок башка кызматтарга келе турганда ошо 1 жылдык стаж сакталат. Мисалы, жардамчы болуп иштеп жүрүп, бирок башка бир министрликке же ведомстволорго өтө турган болсо, ошол тармакта тажрыйбасы болуш керек болуп атат да? Ушундай? Жогорку Кеңештен которула турган болсо, жок, андай деле норма жок. Бирок буга чейинки баягы терс тажрыйба болуп калган нерсе, Жогорку Кеңешке баягы эч кандай конкурс жок эле өтүп алып, иш тажрыйбасы жок, анан башка кызматка кыска убакытта өтүп кеткен, которо ротация жолу менен барганда, бирок иш тажрыйбасы жок болгон үчүн баягы ишти калп кете албаган, ушундай норма кирип калгандагы анан терс пикир пайда болуп калгандыгы жөнүндө бар. Биз ошо мыйзам менен ошо депутаттар менен талкуу учурунда дагы сунуштар болду. Жогорку Кеңешке жумушка алынгандан кийин 1 жыл аралыгында ушул жерде иштегенден кийин гана башка кызматтарга ротация кылганга мүмкүнчүлүк берилет. Ага чейин мисалы иштен чыга турган болсо, башка жумушка кайра баштан конкурс аркылуу кириш керек, талаптар сакталат. Ошол эле учурда бүгүнкү сиздин маселеге тиешелүү башкы прокуратуранын өкүлдөрү дагы өздөрүнүн пикирин билдирди окшойт. Бул жерде мисалы жардамчы болуп кызмат аткарып жүргөн адистер эгер билими юридикалык болсо, анда алардыкы иш стажысына кирип кетпейби же кандай? Алардыкы баягы судья болууга ошондой баягы нормалар бар да. Канча жылдык ошо багытта иштегенден кийин судья болуп кеткен мүмкүнчүлүк бар да. Алар ошо Жогорку Кеңеште иштеп туруп эле дароо эле судья болуп кетпесин деген сыяктуу сунуш айтышты. Биз азыр маселени ошо юрист консультанттар менен кеңеш берип карап, анан ошол сунуш боюнча эске алабыз да. Бул жагын эми карап көрүшүбүз керек. Чындыгында баягы жөн гана жардамчы болуп жүрүп дароо эле судья болуп кетиш дагы бул туура эмес иш аракет болуп калат да. Чындап эле айтылган сунуштарды эске алып. Ошондой эле бизге социалдык тармактар аркылуу дагы маалыматтар келип турат. Аны менен тааныштыруу үчүн азыр кеп кезегин
биздин кабарчыбыз Назима Эшметалиевага берсек. Саламатсызбы, Табылды Муратбекович. Сиз жакында эле КМШнын жаштар ассамблеясынын координатору болуп иштедиңиз. Анан бул уюмдун алттагы пландары жөнүндө маалымат бере кетесизби? Баарыбызга белгилүү болгондой, мамлекеттер аралык, парламенттер аралык алакалар бар көптөгөн. Анын ичинде ошо көз карандысыз мамлекеттер, шериктештигин мамлекеттердин арасында дагы ошо парламенттик ассамблея түзүлгөн. Ал жерде ошо КМШга мүчө болгон мамлекеттер арасында жыл сайын, жылына 2 жолу жыйындар болуп турат. Жыйындардын алкагында ошо алкакта көтөрүлгөн көйгөй маселелер талкууланат. Бирдиктүү баягы мыйзам долбоорлордун моделдери кабылданат экен. Ошол учурда ошол ассамблеянын алдында жаш парламентарийлердин ассамблеясы да кабылган иш жүргүзүп. Быйылкы жылдын эсебинен ал жерге төрагалык кылуу Кыргызстандын кезеги экен. Ошол себептен биз төрага Марлен Абдрахманович менен болгон иш сапарыбызда жыйынга катышып, ошол жаш парламентарийлердин ассамблеясында биз куратор болуп бир жылдык дайындалдык. Негизги ишмердүүлүк эми негизги максаты ал жерде ошо жаш парламентарийлер арасында алака мамилени түзүү, ошол учурда тажрыйба, иш-чара, мисалы мамлекеттерде кандай жакшы тажрыйбалар болсо алмашууга бир жакшы аянтча болуп калат экен. Быйылкы жылдын эсебинен биз барган учурда ошо Кыргызстанда жүргүзүлүп аткан жаштар саясаты багытындагы аткарып аткан иштерибиз тууралуу, аларга үлгү боло турган демилгелер тууралуу биз айтып бердик. Анын ичинде ошо төраганын алдында жаштар кеңеши түзүлгөндүгү, жаштар кеңеши жаш кадрлар мектеби деген долбоордун алкагында жаш кадрларды өстүрүү боюнча иш алып бараткан маалымат бердик. Андан сырткары санаа иреттештирүү боюнча дагы төраганын баягы чечкиндүү аракеттеринин натыйжасында жогорку кеңеште санаа иреттештирүү процесси аябай тез жүрүп атканын, жарандар кабыл алууда да жасалма интеллекттин жардамы менен мурдагыдай баягы кагаздарды чыгарып, мисалы ысырапкорчулукка жол бербестен баары мындай планшет аркылуу электрондук түрдө өткөнүбүз тууралуу маалымат бердик. Буюрса кайра күздө дагы жыйын болот. Ошо күздө жыйында күн тартиби каралат. Ошондо дагы буюрса иш алып барабыз да. Экинчи суроом, сиз өзүңүз жогоруда айтып кеткендей эле жаш кадрлар мектеби менен байланыштуу. Жаш кадрлар мектеп бул кайсы максатта ачылды? Канча катышуучу кабыл алдыңыздар? Талапкерлер кандай этаптардан өтүштү? Айтып өткөндөй эле жаш кадрлар мектеби бул жаштар кеңешинин алдындагы алгачкы долбоор катары өз ишин баштады. Негизги максаты өлкөдөгү кадр саясатында татыктуу, билимдүү, келечекте мекенге кызмат кыла турган кадрлардын өсүп чыгышына, же болбосо ошондой өсүп келаткан кадрларды мамлекеттик түзүм менен таанышуусуна жакшы бир аянтча болсун деген тилекте долбоор ишке ашып атат. Буга чейин мындай долбоор болгон эмес, мамлекеттик деңгээлде ишке ашкан. Өзгөчө долбоор катары пилоттук негизде ишке ашып атканын белгилеп коеюн. Эгерде ошо алгачкы этап жакшы өтө турган болсо, кийинки жылдарда бул долбоорду дагы улантабыз. Кошумча балким министрликтерде, облустук деңгээлдерде дагы улантканга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бүгүнкү күндө биринчи этапта ошо 700-гө чукул катышуучу заявка берди. Жөн гана мен катышам деп элебестен, ал жерде формалар калтырылган. Ошо форманы толтуруп, өзүнүн данныйларын киргизип, баардык толугу менен киргизген ошо 700 адам жарандарыбыз катышты. 35 жашка чейинки жалпы Кыргызстандын жарандары. Анан 3 этаптан тандоо болду. Биринчи этапта тестирлөө болду. Биринчи этап ошо анкетирование, экинчи этапта тестирлөө, үчүнчү этапта баарлашуу аркылуу. Жыйынтыгында бүгүнкү күндө 120 жаш адистер тандалып алынып, алар окутуу процесстери жүрүүдө. Күн сайын ошо мамлекеттик саясий кызматта иштеген тажрыйбалуу адамдар бекитилген программанын негизинде сабактарын өтүп атышат. Программа 2,5 ай окушат. 2,5 ай окуп бүткөндөн кийин 120 эң жакшы 90 катышуучу тандалып алынат дагы, алар ошо жогорку кеңеште 1 жыл аралыгында стажировка өткөнгө мүмкүнчүлүк алышат. Айтканда бир депутат, бир ошо катышуучу деген. Рахмат, Назима. Мына социалдык тармактар аркылуу келген суроолор менен тааныштырып, кабарчыбыз Назима Эшметалиева болду. Табылды Муратбекович, мына азыр суроолор коюлуп кетти. Ошол суроолорго эле кайрадан чегинүү жасай турган болсок, азыркы учурда
мисалы сиз айткандай академиялык тармакта болуп калышы мүмкүн, дагы башка тармактарда болушу мүмкүн. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардан тышкаркы чөйрөдөгү жаштар, ушул жаштар парламентине келип 1 жылдык иш тажрыйба топтоодон өтөйүн деген ниети болсо, анда алар кандай критерий менен тандалат деген суроону дагы толуктап кетсеңиз. Себеби ал сөзсүз түрдө юридикалык билимге ээ болушу керекпи, же ал башка бир экономист болобу, же дагы башка тармактын инженери болобу дегендейчи. Жаш кадрлар мектебин ачууда биз бир гана баягы мамлекеттик кызматкер же болбосо гуманитарлык багытта, мисалы мамлекеттик башкаруу же юридикалык билимге ээ болсун деп чектеп койгон жокпуз. Анткени жаш кадрлар өстүрүү бул ар бир тармак үчүн маанилүү. Медицина болобу, билим берүү болобу, маданият болобу, же болбосо мамлекеттик башкаруу тармагында болобу, ар бир тармактан кадрлар өстүрүү биз үчүн баягы негизги максатыбыз. Сиз айткандай, биз ар бир тармакка басым жасадык. Мындай конкреттүү чектөөлөр коюлган жок бул тармактан. Биз ошо баягы дымагы бар, билими бар, ошого жараша аракет изденүүсү бар жаштардын баарына эшик ачып койдук. Жөндөмүнүн аракетине жараша жанагындай критерийлерге туура келген, этаптан өткөн жалпы катышуучуларды кабыл алабыз. Бирок бул чектелүү, жылына 1 жолу кабыл алабыз, окутуп бүтөт, андан кийин кайра кийинки окуу жылына. Азыр биринчи этап менен ошо кабыл алып аяктап окуу жүрүп аткан учуру. Окууну кимдер жүргүзүп атат? Ошондой депутаттар менен жекеме-жекеби, же жогорку кеңеште атайын илимий борбор бар эле, алардын да салымы бар? Жок, бүгүнкү күндө биз окуу программасын ошо кеңеш катчылык бар, катчылыктын алдында команда иштеп атат. Команда ошо илимий кызматкерлер, мамлекеттик кызматта тажрыйбалуу инсандар менен бирге программа кабыл алганбыз. 60 академиялык сааттык 2,5 айга тууралуу программа иштеп чыктык. Ал жерде ошо мамлекеттик башкаруудан, мамлекеттик тарыхы, парламентаризм, парламенттин милдеттери, анан жергиликтүү өзү башкаруу органдары сыяктуу ар бир баягы мамлекеттик маанилүү инсан эмнени билиш керек болсо ошолорго негизги билимдерди программаны иштеп чыктык. Андан сырткары бүгүнкү күнгө керек болгон жөндөмдөр, жасалма интеллект, мобилография керек, мисалы элементардуу жасалма интеллектти туура колдонуу, мобилография соц тармакта туура колдонуу. Ошол учурда мисалы депутат менен иштешкенде факт чекинг деген нерсе болду, азыр актуалдуу. Маалыматтын анык эмес деген, дезинформация эмес экендигин анализдеп туруп туура маалымат даярдап берүү, аналитика кылуу сыяктуу жөндөмдөргө багытталган программа иштелип чыкты. Ошонун негизинде буюрса окутуулар башталды. Эми ошонун жыйынтыгында бүтүрүүчүлөр кандай бир юридикалык документке ээ болушат? Сертификат дейбизби, диплом дейбизби? Анан анын күчү канчалык таанылат? Бүгүнкү күндө бүтүрүүчүлөрүбүз, долбоордун катышуучулары үчүн мамлекеттик үлгүдөгү бөлүктөр каралып аткан учуру, төрага менен кеңештик. Долбоор, Бүгүнкү күндө бул долбоордун пилоттук негизде ишке ашып атабыз деп атпаймынбы? Эгер ишке ашып кете турган болсо, келечекте бул ошо долбоордун катышуучуларына мамлекеттик кызматка түз кире тургандай, баягы резервке өтө тургандай бир жол-жоболорун караштырып көрүп, мүмкүнчүлүктөрүн карап аткан учурубуз. Бирок азыр ушу биринчи этапты жакшы өткөзүп алып, кадрлардын чындап мыкты экендигин, анан иштеп кете ала турганын бир көргөзүшүбүз зарыл болуп турат. Ошонун шарттан анан кийинки этаптарды караштырабыз да. Бирок сөзсүз түрдө бүткөндүгү тууралуу күбөлүп берилет, жогорку кеңештин кошумча кийин жумушка кирем дей турган болсо, сунуштамага темелерин даярдап беребиз. Ошол эле учурда сиз да айтып кеткендей, азыр 120 катышуучу деп ала турган болсок, алардын баардыгы Ордо калаадан тандалган өкүлдөрбү, же региондордон дагы бир онлайн тартипте катышуу мүмкүнчүлүгү? Негизи онлайн багытында караштырып көрдүк, бирок оффлайн артыгыраак. Ооба, эффективдүүлүгү бир аз төмөнүрөөк болуп калат экен. Айрым учурларда биз мисалы бүгүнкү жыйында катышуучулар борборлук шайлоо комиссиясына барып, шайлоо комиссиясынын ишмердүүлүгү менен таанышат, ошол жердеги суроо жооп болот да. Андай учурларда мисалы аймактардагы катышуучулар келиши кыйыныраак болуп калат. Ошон үчүн биз шарт койдук, окутуу Бишкекте жүрөт, ошон үчүн биякта болуш керек. Бирок чектөө койгон жокпуз. Мисалы Оштонбу, Көлдөнбү, Таластанбы келип катыша берсеңиз болот, калуучулар. Бизде мисалы бүгүнкү күндө катышып аткандардын арасында атайын Баткенден окуусун, ишин таштап кетип катышкандар бар. Болбосо Бишкекте белгилүү бир кызматта иштеп, бирок жетекчилигинен уруксат алып, окутуу абагына келип окуп, андан кийин барып ишин болуп катышып аткандар бар. Же аскердик кызматта жүрүп, аскердик кызмат аскердик эмес, контракт негизинде иш алып барып, бирок ошо ишин өткөзүп, анан бүгүн окуп, мен билим алайын, эртең мен мамлекеттик кызматка кирем. Ошон үчүн ушул мен үчүн маанилүү деп катышып аткандар да бар. Бул баягы чектөө коюлган жок.
болгону ошо баягы эффективдүү болсун деп ушу Бишкек шаарында өткөзүп атабыз. Ушул окутуу баягы натыйжасына жараша буюрса ошо айтып өткөндөй эле аймактарда дагы уюштуруу биздин ниетибиз. Анан шайлоо маселесине келгенде деле квота деген нерсе бар го, теңдердик, теңчилик деген. Бул системада кандай болду ошол жагы? Алгачкы жолу болуп аткан үчүн биз деле мындай теңчилик эме кылган жокпуз. Жалпы калуучулар Жалпы тегиз калуучулар карадыңыздар. тегиз карадык. Чектөө коюлган жок. Так санын унутуп калдым. Катышуучуларды дээрлик теңме тең эле болуш керек. Керек болсо кыздар да көрүп анткени ошо кызыккандар арасында, коомдогу жаштар арасында активдүү, жандуу ушу аял кишилер да көбүрөөк экен да. Ошон үчүн менимче бул жерде андай маселе болгон жок. Катышуучулар тең эле. Рахмат, анда атайын убакыт бөлгөнүңүз үчүн. Урматтуу радиочулар, өзүңүздөр уккандай Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитети бүгүн мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзамдын өзгөртүүлөрүн карады. Бул багытта бир канча депутаттар демилгечи болуп чыккан мыйзам долбоорун түшүндүрүп, студияда Жогорку Кеңеш депутаты Табылды Муратбеков болду. Уктурууну даярдап колго алып чыккан чыгармачыл топто мен Кипариса Суракманова, Жумаиза Манасова, ошондой эле Назима Эшметалиева кызмат кылышты.